Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Кыргызстанда укук коргоочу, активист Рита Карасартова Сырый түрмөдө отурат, убактылуу кармоочу жайында отурат. Анын ишине жашыруун деген гриф коюлуп, аларга, журналисттерди жана башкаларга соттук териштирүүгө кирүүгө уруксат берилген эмес. Биз бүгүн Рита Карасартованын адвокаты Жаныш Бараков менен бирге ошол иштин негизи эмне жөнүндө, ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жаныш мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач эле суроо ошол негизи эле жалпы иш эмне жөнүндө, эмне үчүн жашыруун деген гриф коюлду, ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми бул суроо боюнча негизи биз эстетсек, Рита Рахмановнан тиги эки берене боюнча айып угузулган. Бул 278 беренени массалык башаламандык боюнча жана 327 беренени бул бийликтик күч менен ачык чакырымдар боюнча басып алууга айып угузулган. Гриф жашыруу боюнча бул жерде мындай болду да, биз жанагы ошол тергөө амалдарында жүрүп атканда, бүтүп атканда эле бизди чакырып туруп, экспертизанын корутундусу менен эле тааныштырып баштады. Анан башчысы, тергөөчүлөрдүн башчысы бизге ошол группа ачылган экен. Мындай 5-6 тергөөчүдөнчү. Анан ошолордун чоңусу келип, биз бул кылмыш ишини бүтүрүп атабыз. Бүтүп калдык. Анан аяга жеттик дагы ошого тааныштырып, сиздерди сотко жөнөтөлү. Мейли деп барсак, бул жерден корутундулар менен эле, баягы экспертизанын корутундулары менен эле тааныштырып, анан башка материалдарды берген жок. Анан ошол жерден суроо пайда болду да, эмнеге бербейсиңер? Биз мындай караганда, мыйзамда так жазылган, жазык процессуалдык кодексте жазылган. Аягында баягында тергөө амалдары бүткөндөн кийин айыпталуучу жана анын жактоочусу толугу менен иштин материалдары менен укугу бар таанышканга. Ага чейин биз билебиз, бул жанагындай орусча айтканда тайна следствия деп коет. Ооба, материалдарга бизде доступ жок. Бирок бүткөндөн кийин мыйзам жол берет ага десек, ошол группанын башчысы, тергөөчүлөрдүн башчысы, биз буга гриф, жашыруу грифини коюп атабыз деп түшүндүрдү. Анан мен талап кылдым, Рита Рахмановнадан талап кылды. Анда бизге баягында гриф жашыруу коюлгандан кийин токтом чыгыш керек. Ошол токтом негизинде коюлат ал гриф жашыруусу дегенде. Анан ал токтомду мындай сразу берген жок, бирок кийин берип бизге тааныштырды. Биз таанышып, Рита Рахмановна толугу менен окуп чыктык. Ал жерде болгону ошол материалдар боюнча бир кандай, мындай айтканда, жалпы сөз менен айткандай, агент бар экен. То есть ошол группа бизге мында 5 жаранга бизге айыпты угузуп атпайбы? Ошолордун ичинде бир кандай агент бар экен. Ошонун аты жөнү жабыш үчүн, анын билбеш үчүн, көрсөтмөлөрүн көргөзбөш үчүн ошол гриф секретности коюлуптур. Аны токтомдон мен окудум. Рита Рахмановнадан токтомдон окуду. Бирок менде суроо пайда болду. Анда эмнеге кылмыш ишинин баарына жаап атасыңар? Жалпы бүт баарына. Мындай да мыйзамда жазылган. Бул тем более мамлекеттик бир кандай, бул жерде баягындай секретность жок, жашыруу жок, же военная тайна деп коет, же биздин военный бир кандай немелери, жашыруулары жок болсо кылмыш ишинде эмнеге бүт кылмыш ишинин бүт материалдарын жаап атасыңар деп суроо берсек, эми бул суроону мага жооп берген жок тергөөчү. Биз гриф секретности, гриф жашууну койдук, ошончо материалдарды бере албайбыз деди. Бирок мен жактоочу катары айтып кетсем, бул жерде мен айтып кеткендей эч кандай мамлекетке же военный тайна жок бул жерде. Ошондуктан тергөөчүлөр бул гриф секретности биз ойлойбуз бул мыйзамсыз жана негизсиз деп. Неге дегенде ошол эле токтомду чыгарганда, гриф жашууну койгондо, бул жерде тергөөчү мында опись деген түзөт да, опись түзүп туруп, ошондой кылмыш ишинин том 1-си же том 2-си лист дела деп коет. 55 немеси страницасы же 58 страницасы жашыруу болот деп туруп, аны конвертке жабып туруп, анан ошо судьяга опись түзүп
туруп моунда ичинде ушундай документтер бар, сурак бар, же жоопко тартылган, же бул жерде ну в общем документтер салып туруп анан конвертке запечатывать этип коет. Анан ошондон кийин башкалар менен таанышып чыкса болот. Единственное ошол секретный конверт менен биз тааныша албайбыз туура. Бирок бул бүт материалдарга койгону туура эмес. Анан ошондуктан биз бүгүнкү күндө мен дагы сиздерге мындай обширно маалыматты бере албайм. Эмнеге дегенде мен ал гриф секретность таанышканда кол койгон жокмун. Рита Рахмановна дагы кол койгон жок. Биз макул эмеспиз. Бирок тергөөчү дагы бир токтом чыгарды. Биздин үстүбүздөн ошо жазык процессуальный кодекс ага жол берет экен. Жактоочунун жана айыпталуучунун үстүндөн ал баягы подписка о неразглашении деп коет. Если кол койбосо, анда тергөөчү бизди мындай айтканда милдеттүүгө киргизет, айтпоо жөнүгөчү. Ошондуктан ал токтом чыгарып туруп, анан ошол токтомдун негизинде биз дагы милдет берип, маалыматтарды бербеңиздер деп токтом негизинде чыгарды. А бирок гриф жашыруу грифи боюнча айтып кетсем, бул жерде Рита Рахмановнанын именно кыймыл аракетинде же ошол коюлган айып боюнча Рита Рахмановго эч кандай бул жерде мамлекеттик же военная тайна жок. Болгону ошол эле бир агент бар экен, анын ошол көрсөтмөсүн аты жөнүн билбеш үчүн коюптур. Гриф секретный маалыматым ошол азыр менен. Мгм. Анан дагы бир нерсе, кечээкү соттук териштирүүдө дагы бир айыпталуучунун келбей калганынан улам болду да. Демек, бул жерде азыркы иште жалгыз гана Рита Рахман эмес, дагы башка айыпталуучулар бар, э? Бул кылмыш иши боюнча ооба 5 айыпталуучу Рита Рахмановнаны санаганда бирге 5 болуп эсептелет. Кечеги процесске ал Исмаилова болуш керек, если жаңылбасам. Исмаилова ал ошол айыпталуучу башында тиги мамлекеттик адвокат катышкан экен да. Анан ал частный жеке адвокат алып, жеке адвокаты келген жок процесске. Жана ал өзү процесске келген жок. Эмнеге дегенде ал постельный режим ал тура албайт экен, инвалид болуп эсептелет экен. Аны ошон үчүн бөгөт коюу чарасын камакка алып түн тандабай, мен азыр так айта албайм, үй камагындабы же подписка не выездеби айта албайм, кайсы бөгөт коюу чарасын тандалган, бирок камакта эмес. Ошондуктан мен сурасам, нарында деп айтты ал, же кантип эмки процесске сот алып келет экен билбейбиз. Если дагы бир 2-3 процесске келе албаса, анда мен өтүнүч берерим соттун алдында. Эмнеге деген жазык процессуалдык кодекс бизге жол берет. Если бир айыпталуучу ооруп же себеби бар болсо, келе албаса процесске, анда анын ошол угулган айыбыны бөлүп туруп, биздин калган процессти улантып кете берет да. Мгм. Анан эми иш боюнча ушулар эле мисалы ачыкка чыкканга мүмкүн болуш керек. Анан негизи эле Рита айымдын өзүнүн абалы кандай? Өзү бул ишке кандай реакция кылды? Себеби дегенде биз эсиңизде болсо, кармалганда башка иштин себебинен улам кармалды деп баары ойлогон. Өзү да ошол башка нерседен улам кармалды депчи, Тилек Маткуреновго байланышы бар деп. Азыр өзүнүн реакциясы кандай? Өзү бул иш боюнча пикири кандай? Мен эстете кетсем, Рита Рахмановна Тилек Маткуреновдун ошол туугандарына арналган катты эле жөнөткөн. Ооба. Ошол катты Рита Рахмановна алып туруп, соц тармактарга эле как укук коргоочу катары, мына дагы бир жолу кайталап кетким келет. Укук коргоочу катары эле чыгарган. Ал катты Рита Рахмановна өзү окуган. Ал жакта эч кандай чакырымдыктар же бирнекени баштагыла же ошол жерде чогулгула, бийликтүү күч менен баскыла деген жазылган эмес. Ал соц тармактарда азыр жүрөт. Ал катты сиздер окуп көрсөңүздөр болот. Ал болгону өзүнүн ошол туугандарга арналган. Ал катты Тилек Маткуренов Рита Рахмановнага болгону бул укук коргоочу деп канча жылдан бери биз билебиз. Рита Рахмановна укук коргоочу болуп көптөн бери иштейт. Анан ошон үчүн катты WhatsApp аркылуу салган. Ал боюнча бизди тергөөчүлөр тинтүүдөн кийин, үйүнү тинтүүдөн кийин тергөөчүлөр чуйский ГУБДга алып келгенден кийин биз баш тартпай тергөөдөн телефонду ачып берип көрсөтүп, ошондо деле тергөөчү өзү таң калган. Сиз болгону ошол 1-2 жолу эле жазышыпсыз го,
декабрдабы, жаңылбасам декабрда эле жөнөттүсүр го. Эмнеге анда сиз азыр мына чыгарып атасыз дегенде Рита Рахманова бүт жооп берген допросто, сурак кылган протоколго. Мен укук коргоочу болуп кармап отурсам, бул азыр мына биз азыр көрүп атабыз, бул жерден мына положение көрүп атат, жардам сурап, ошондук негизде мен мындай укук коргоочу катары реакция кылгам. Ошол өзүмдүн жанагындай аманатымды мен обещать эткенден кийин аткарып туруп эле болгону чыгаргам деди. Анан Рита Рахмановна мен биз чын эле таң калып атабыз. Бул кылмыш иши боюнча жанагы кармалган айыпталуучулар Рита Рахмановнаны биринчи жолу көрүп атат. Рита Рахмановна аларды биринчи жолу көрүп атат экен. Эч кандай же телефон байланышкан эмес, же WhatsApp, же Facebook аркылуу байланышкан эмес. Биринчи жолу ошол кармалганда ИВСтен жана СИЗОдон таанышкан. Ошол абдан бизге неме болуп атпайбы? Бул жакта мындай бири бирине кыймыл аракетинин жанагы связь жок болуп атат. Бири бирин тааныбаса, кантип анан бул жерде группа лиц баягы жарандардын тобу болуп табылып, анан бийликти кантип басылып бизге таң калышты. Анан айыптоо актысын биз окусак, бул жерде кылмыш иштер болгону кайра эле жанагы лингвистикалык экспертиза аркылуу козголуп атат. Бул жерде чакыргындыктар бар да, анан психологический экспертиза өткөзүптүр да тергөөчү. Ал жакта жазып атат, психологический экспертизага бир аз айтып кетсем, көбүн айта алмайм. Ал жакта мынтип жазып атат, эми ошол жанагы айыпталуучулардын тобу бул жактан жанагы жарандардын башын айландырып, бийликти мындай негативный көрсөтүп, анан негативный көрсөтүп туруп бийликти басып алайлык деп ошондой чакырыктар бар деп, мындай кыскача айтканда ошондой маанидеги корутунду чыгарып атат. Бирок тергөөчүлөр, тергөө органдары Рита Рахмановнун кандай бул жерде бул кылмышта роль ойногонуну тастыкталган жок. Же организаторбу, же исполнительби? Исполнитель болсо бул бири биринин связь болуш керек, чалуулар болуш керек. Анда эч нерсе жок. Болгону ошол Тилекман, Куренов Тилекман жөнөттүр WhatsAppка Рита Рахмановнан. Рита Рахмановна ошол алып туруп эле соц тармактарга чыгарган укук коргоочу болуп. Ошону менен Рита Рахмановнаны айып бугузуп, анан айыпка тартып атат да. Мен ойлойм, бул жерде если Рита Рахмановна өзүнү ошол укук коргоочу катары өзүнүн милдетине мындай айтканда аткарбай, публикацияны Фейсбукка чыгарбай койгондо, Рита Рахмановнаны ошол кат үчүн айыпка тарта алмак эмес анда. Ошол чыгарган күнү биз билесиздер, чыгарган күнү тинтүүгө кирип атат, тинтүүдөн кийин анан чакырып туруп айып тугузуп атат. Анан негизи эле тергөө иштеринин жүрүшү боюнча канчалык мындай мыйзамга, укукка туура келди да? Себеби дегенде биз, эгер эсиңизде болсо керек, кайсы бир убакка чейин такыр эле тергөө иштери жүрбөй аткан жөнүндө да сиз маалымат бергенсиз да. Ошол боюнча дагы жалпы тергөө иштеринин жүрүшү боюнча да маалымат берип кетсеңиз. Тергөө жүрүш иштери боюнча айта кетсек, бул жерде бизди ошол кармагандан кийин бир жолу эле сурак кылынган. Ошол күндөн баштап Рита Рахмановнаны тергөө амалдарга дагы бир дагы чакырбай сурак кылган эмес, жана башка айыпталуучулар менен беттештирүү дагы өткөзгөн жок. Болгону ошол лингвистикалык жана психологическая экспертизанын корутундулардын негизинде жоопко тартып атат. Болду, ошол эле. Бир жолу сурак кылган, ошол сурактан кийин 96-беренин негизинде камакка алынды. Эртеси күнү чыгарып туруп айып угузулду. Болду, ошондон кийин тергөө амалдары бүткөндөн кийин экспертизанын корутундулары менен тааныштырды бизди. Болду. Ошондо айтып кетет. Анан Рита айымдын өзүнүн ден соолугу боюнча азыр кандай абалда? Мурда башында киргенде ага кошумча медициналык жардам керек деген дагы сөздөр болгон. Азыр ошол кошумча медициналык жардам алып атабы? Эми Рита Рахмановнан биринчиден давайте не будем забывать, унутпашыбыз керек, бул айым, эже. Анан баардыгыбыз билебиз, СИЗОдо условиялар мындай айтканда өтө оор. Анан мен ойлойт элем, башында ден соолугу азыр мына ооруп, ошол дарыларды ичип айыгып өзүнө бир аз жакшы болуп калды. Бирок ушул бөгөт коюу чарасы биз билебиз да, жанагы мыйзам жол берет.
айыпталуучулар соттун чечими чыкмайынча күнөөлүү деп эсептелбейт. Аны биз билебиз. Принцип презумпция невиновности деп коет. Ошон үчүн мен ойлойт элем азыркы учурда могу сот процесси бүткүчө, билбейм, 1, 2, 3 айда бүтөбү, 4 айда бүтөбү, бөгөт коюу чарасына үй камагы алмаштырып койгондо үй камагын бузбай үйдө отуруп турса жакшы болот элеби деп эсептейм да. Эмнеге дегенде мен дагы бир жолу айтып эстетким келип кетет. Кемпирабад боюнча Рита эже, Рита Рахмановнанын процесси бар. Ал Мгм. боюнча Рита Рахмановна Первомайский району сотунун өкүмү менен акталып чыккан. Биз аны билебиз баардыгыбыз. Анан жана ошол өкүм чыккандан кийин Рита Рахмановнага бөгөт коюу чарасы үй камагы тандалган. Үй камагы тандалып, үй бөгөт коюу чарасы үй камагыны бузуу жөнүндө эч кандай органдарда андай фактылар жок. Ошондуктан ошол эле бөгөт коюу чарасыны тандап коюп үй камагын тандаса, мен ойлойм Рита Рахмановна бузбай ал бөгөт коюу чарасын сотко толугу менен катышып, өзүнүн эч кандай Тилекбат Куреновго тиешеси жок жана бийликти басып алуу же массалык башаламан чакырымдар кылуу турган эч кандай ниети дагы жок, ага тиешеси да жоктугун сотко далилдеп бергенге ишенебиз да биз. Мгм. Акыркы суроо убактыбыз да аягына чыгып баратыр. Негизи бул иш боюнча эми албетте бул саясий жагын да эске алуу менен бирге, башка жактарын да эске алуу менен бирге, негизи сиздин оюңузча азыркы сот иштери канчага чейин уланат? Сиздер кандай нерселерди күтүүдөсүздөр? Биринчи соттук иште кандайдыр бир процессуалдык мыйзам бузуулар, башка нерселер болдубу? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Эми сот процесс боюнча мен биз бул процесс, эмки процессте мен өтүнүчтөрдү даярдагам соттун алдынан. Бул биринчи өтүнүчүм бул ачык процессти Мгм. өткүзүү. Если ачык процессти болбосо да мен өтүнүчүм частично ачык процесс, то есть бул жактын жанагы сот билет да кайсы жерде ошол именно тергөө айтып аткан гриф секретности коюлган именно кайсы томдо кайсы делада жанагындай секретный информация бар деп мындай айтып коеюн. Ошону сот көрүп туруп, ошол жерге келгенде процессти жабык кылыңыз деп суранайын деп атам. А калган жанагы сурак кылган күбөлөрдү айыпталуучулардын өзүн сурак кылса, ал жакта эч кандай мындай жашыруу нерсе жок. Өздөрүн сурак кылып же эксперттерди чакырсак, эксперттер корутундусу боюнча айтып берип, анан ачык сөздү өткүзүп, жанагындай укугучуларды киргизип, представителя мына сиздерди, журналисттерди киргизип, сотто ачык өткөзсө, мен ойлойм туура болот эле да. Эмнеге дегенде бул биринчиден соттун өзүнүн кызыкчылыгы. Ар бир процесс ачык өтүш керек. Ачык өткүзсө бул жерден чындык чыгат да, билинет. Айыпталуучу күнөөлүү болсо, ошол жерден коркпой эле ачык өткөзсө күнөө фактылары далилденип чыгат бул жерденчи. Анан жок болсо, бул мен ойлойм сот биринчиден соттун өзү үчүн жакшы да. Эмнеге дегенде элдин алдында сот, биз Кыргызстанда билебиз, азыр аябай аракет болуп атат. Судебная система, судебная реформа аябай күчтүү болуп атат. Ачык жүрүп, мына судьяларыбыз көп чечимдер бар, жакшы чыккан чечимдер абдан көп чыгып атат. Ошого мен ойлойм, хотя бы жок дегенде жарым жарты ачык процессин өткүзүп, жанагындай жашыруу жерге келгенде жабык процесс өткүзсө абдан сонун болмок. Анан бул биринчи өтүнүчүм. Экинчи өтүнүчүм, сот бизге ошол материалдарды убакыт берип, бир 2 жума убакыт берип туруп тааныштырса, жок дегенде биз сүрөткө тартпай ошол жерден Рита Рахмановна менен окуп таанышып чыксак, эмнеге дегенде биз жактоочу жана айыпталуучу линия защиты кылышыбыз керек да. Укугуну Мгм. айыпталуучу өзүнүн укугуну кантип колдонот? Мыйзам эки тарапка жол берет. Айыпталуучу деле анын укугу бар. Өзүнүн укугуну кантип пайдаланып, өзүнү кантип коргойт? А жактоочу, мен кантип айыпталуучунун укугун коргойм, если мага материалдын 10% эле берсе? Мен эмнеге таянышым керек? Биз допроско, суракка даярданышыбыз керек, же ким келсе ошол туура суракка даярданышыбыз керек. Ошондуктан сот биздин өтүнүчүбүздү канааттандырып, материалды жок дегенде сүрөткө тартпай, толугу менен тааныштырган берсе, абдан жакшы болот эле. Ошол, мен ойлойм, эки өтүнүчтү азырынча берип, процессти өткөзөлү деп атабыз. Мгм. Чоң рахмат. Башка кошумча айта турган сөз барбы?
Кошумчам жок. Эми мен ойлойм ошол процесс бир 2-3 айдай болот сөзсүз. Анан биз ошол эксперттерди, биринчи очередь эксперттерди чакырып сурап, Рита Рахмановнанын ошол кыймыл аракетке кандай баа бересиңер, ошо корутундууңарга эмне болуп кирип калып атат деген суроолорду даярдап туруп сурак кылак деп атабыз. Мен ойлойм бул жерде аягында сот туура баа берет деп. Эми биз Рита Рахмановнанын укук коргоочу катары эле колдонгон ой пикир кыймыл аракети ошондой эле болгон деп эми жакшы сот өкүм чыгарат деп ойлойбуз. Эми процессе Мгм. увидим дегендей. Анан сиздер кыскача суроодо ушул жерде башка көз карандысыз эксперттерди чакыруу боюнча да пландарыңыздарда барбы? Эми көз карандуу чакыруу эксперттери үчүн биз кайра эле айланып келип гриф жашырууга келип калып атпайбызбы? Биз ошол материалды, корутундууларды биз башка независимый көз карандуу эксперттерге биз көрсөтө албайбыз да. Эмнеге дегенде ал жакта гриф жашыруу турат. Гриф жашыруу болбогондо биз консультация алып барып же процесске независимый эксперттерди чакырып туруп сурак кылмабыз. Азыр мыйзам тилекке каршы ага жол бербейт. Түшүнүктүү. Чоң рахмат, Жаныш Мырза. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн укук коргоочу Рита Рахмановдун иши, ал соттун жүрүшү жөнүндө, негизи эле тергөө иштеринин жүрүшү, эмне үчүн бул иште жашыруун грифи коюлгандыгы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто адвокат Жаныш Бараков болду. Жаныш Мырза, келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.